Автошколага окуп, экзаменден өтө албай жүрсөңөр, экзаменге кайра кирип жыгылып атсаңар, бизге жазгыла тугандар, биз жардам беребиз. Кудай буйрса, экзаменден да өтөсүңөр, айдоочулук күбөлүктү дагы аласыңар тугандар. Ошондуктан эч кыжалат болбостон бизге кайрылгыла, колдон келишинче жакшынакай кылып жардам беребиз. Айдоочулук күбөлүктү тез эле күндөрдө аласыңар дагы, чоң рахмат деп Кудай буйрса кете бересиңер тугандар. Ошондуктан автошколага окуйм дегендер, экзаменден кайра жыгылып атам дегендер, бизге кайрылгыла, биз Кудай буйрса жакшынакай кылып жардам беребиз тугандар. Бардыгы мыйзам чегинде болот, ал жагынан эч кыжалат болбогула. Экранга WhatsApp номер коюп коебуз, жазгыла тугандар. Урматтуу достор, караңыздар, паркта эс алып отурсам, бул эжекем келип кайра менден знактарды сурап атат да. Мен да бир жагынан сүрдөнүп кеттим, ачык-ичи жооп бере аламбы, жооп бере албаймбы деп. Эжеке менен таанышалы эжеке, атыңыз ким? Менин атым Асел. Асел эжеке. Мен иштегениме 9 жыл болду, 9 жыл стажым бар. Онлайн, офлайн кааласа келип окуса болот, 0дон баштап права алып беребиз. 0дон баштап. Азамат, баягы өтпөй калды деген нерсе жок. Жок, болбойт андай нерсе. Алат. Окууну бүттү, айдоочулук куәлик сөзсүз алат. Анан эң кызык бир суроо бар да, канча жаштан айдоочулук куәлик алса болот? 17 жаштан жеңил унаага окусаңыздар болот, категория Б-га. 18 жаштан Б-С-га окусаңыздар болот. Андан сырткары кайрадан даярдоо деген Д, Е категорияларыбыз бар. Д, Ени сразу ала албайсыздар. Б-С алгандан кийин 3 жылдан кийин Е алсаңыздар болот, 4 жылдан кийин Д категориясына окусаңыздар болот. Бүт бардын өзүнүн нормасы бар. Караңыздар, 17 жаштан жогору айдоочулук куәлик алсаңыздар болот экен. Караңыздар, менден сурагандар өтө көп да, канча жаштан алам деп. Анан билбей тура эмес айтып койбойн деп жүрдүм эле, как раз жолугуп калдыңыз. Анда сизден знактар сурап коеюн, макул десеңиз. Макул. Келиңиз. Ушундай тетир кармап алам да ушун. Чиркегич менен жүрүүгө тыюу салынат, тыюу салуучу белги. Чиркегич дегенди түшүндүңөр а туугандар? Таза кыргызчасын айтып атат, прицеп. Бул больница. Бул түз жана оңго милдеттендирүүчү белги. Мынакей. Бул негизги жол. Бул экинчи даражадагы жол менен кесилишүү белгиси. Жөө адам өткөлү. Бул такси токтоп туруучу жер, остановка аялдама. Бир тараптуу кыймыл. Жасалма тегиз эмес жол. Бириктикке чек коюу. Жол бер. Тупик. Жол жок. Артка бурулуучу жер. Чек коюу зонасынын бүтүшү, максималдуу ылдамдыкка чек коюу зонасынын бүтүшү. Негизги жолдун бүтүшү. Нымдуу жол. Көз азиз жөө жүргүнчүлөр. Эжеке, ушул кара менен белгиленгендер кандай белгилер? Бул табличкалар, бул белгилер өзү жалгыз коюлбайт. Сөзсүз түрдө жогорудагы 1ден 6 белгиге кошо коюлат. Бул белги табличкалар, кошумча маалыматтар белгилери деп аталат. Кошумча белгилер. Жөө жүрүүчүлөр менен кошо коюлат. Бул акы төлөнүүчү жай, парковка менен кошо коюлат. Бул негизги жолдун багыты. Бул солго бурууга тыюу салынат. Жакшы. Экинчи даражада жол менен кесилишүү. Артка бурууга тыюу салынат. Эки тараптуу кыймыл. Тик өйдө чыгуу. Түшү. Адашып кеттим. Тик өйдө чыгуу. Шлагбаум коюлган темир жол өткөлү. Шлагбаум коюлбаган темир жол өткөлү. Токтоп турууга тыюу салынат. Кирүүгө тыюу салынат. Максималдуу масса чек коюу. Буну айттыңыз. Бул прицеп менен запишен туганда. Ушу бир жеринен адашса оңдоп коеюн деп даярданып турам да. Эжекем бардыгын билет экен мына. Бизде көрөрмандардын көпчүлүгү ойлойсуздар да, мекендештер. Бул жалаң билбегендерди чыгарат деп. Мына эжекем дагы автошколада мугалим экен. Эжеке, сиз айтсаңыз ушундай өзү биздин жарандардын көпчүлүгү билбейби же чындыгында мен билбегендерди чыгарам? Жок. Көпчүлүгү билет, убагында окуп алган, бирок унутуп калышы мүмкүн. Унутуп калышы мүмкүн. Эске сактаа жакшы болбой, унутуп калышы мүмкүн, бирок көпчүлүгү билет. Ошондой туугандар, биздин программада ушинтип эжекем окшоп тарсылдатып жооп берип койсо, аны деле чыгарабыз. Только билбегендерди чыгарат деген бул туура эмес. Эмне дейбиз? Барыңыздар, жол эрежесин сактаңыздар. Эжеке, сизге да чоң рахмат. Өзүңүз келип жолугуп калдыңыз, баягы отурдум эле ошол жерде ойлонуп, эмне кылсам экен деп. Даяр контент да болуп калды, сизге да ийгилик. Чоң рахмат. Айдоочулук күбөлүк алам дегендер, Кудай буйрса, мына автошколага окуп, баягында мурдагыдай жөн эле сатып алам деген нерсе жок экен. Азыр мына мугалимдер өздөрү айтып атат. Азыр бир гана окуш керек. Ошондой туугандар. Рахмат анда сизге да, ишиңизге ийгилик. Аман болуңула.
Кандай жол белги десе, мындай жол белги бизде жок дегендер үчүн мына карагыла. Таныштырып коеюн, бул жак Алай гостиницасы. Бул жагын билесиздер. Бул жакта филармония мына. Филармония. Мына ушул жерде мына ушул жол белги турат. Караңыздар. Азыр Ош шаарында мындай жол белгилер бир кыйла жерде коюлуп калды. Мындай жол белги жок деген биздин мекендештер, айдоочулар көрсөңөр болот. Мындай жол белгилер бизде азыр кенен коюлуп калды. Туура чындыгында мурда коюлчу эмес. Көп жерде знактарыбыз жок болгон. Мыйзамда жазылган, китепте бар болгон. Бирок практически жолдорубузда знактарыбыз жок болгон. Азыр эми Кудайга шүгүр, знактардын баардыгы эле коюлуп, жакшакай болуп мына. Ошо тургандар, мына белгини эстеп калгыла. Ушундай пешеходный переходдордун алдына коюлат. Бул өзү жалгыз эч жерге коюлбайт тургандар, ошондой эстеп калгыла. Мына ушул жол белги эмне дегенди түшүндүрөт тургандар, билгендер барбы? Карагыла. Ушул жол белгиден нары бүт машиналарын коюп алган. Кээ бирөөсү ичинде отурат, кээ бирөөсү жөн эле парковка кылып коюп кетип калган. Эми туугандар, бул жерге машина койгонго болбойт деген знак ушул. Көрүп турабыз, билип турабыз, бирок коюп катарынан парковка кылып коюп, тизип коюп кете берет экенбиз туугандар. Азырынча эми жүк жүргөн нарк берки болушу мүмкүн, бирок таза буга штраф жазылат туугандар. Ошол жагында эске алгыла. Бул жерде парковка мүмкүн эмес. Жол өзү тар. Негизи мына ушул жерге келген коноктор болгон болсо, анда булардын баардыгы ишкердеги парковкаларга коюп алып келсе болот. Мына бул жерде знак турат, бул жерде машиналар деле турат. Жолдун аркы бетинде болсо мына кем иштеп атат туугандар. Булар деген бияктан пешеходду пропускать этпегендерди карайт, красныйдан өтүп кеткендерди карайт. Булардын эле берки бетинде мына машиналардын баардыгы незаконно турат. Неге албайсыңар деп суроо бере турган болсок, мисалы, Ош шаарында парковка проблема дейт. Бир эле жообу бар баардыгыныкка. Неде чындыгында парковкабыз проблема. Башка каяка коелу дейт. Анысындагы парковка жагынан чындыгында проблема. Недебиз эми колдон келишинче туура багытта тартып көргөзө берели. Мага срочно айдоочулук күбөлүк алып бер, права алып бер, жардам берип кой деген биздин достор, тааныштар, замандаштар, андай нерсе жок туугандар. Бирок мындай жагы бар. Экзаменге автошколага окудуңар, экзаменге кирип атасыңар, бирок тапшыра албай атасыңар. Кайра жыгылып атасыңар. 47 жолу кирдим, 24 жолу кирдим деген биздин мекендештер үчүн сонун жаңылык туугандар. Эгерде сиздер экзаменге кирип жыгылып атсаңар, бизге кайрылгыла. Биз сиздерге жардам беребиз туугандар. Жакшынакай бардыгы мыйзам чегинде. Киресиңер, экзаменге киресиңер, тапшырасыңар иншалла. Жакшынакай болуп чыгасыңар, праваны алдык, чоң рахмат деп кете бересиңер туугандар. Ошондуктан айдоочулук күбөлүккө окуйт элем, автошколага окуйт элем дегендер кайрылгыла. Анан экзаменге өтө албай атам деген биздин мекендештер дагы кайрылгыла. Курсанттар кайрылгыла, Кудай буйрса жардам беребиз. Айдоочулук күбөлүк боюнча айтып коеюн. Кимде ким правасын ала албай жүрсө, кимде ким автошколаны окуп бүтүп, экзаменден өтө албай жүрсө, биз сиздерге жардам берели. Кантип жардам беребиз? Сиздер экзаменге кирип, туура эмес суроолорду белгилеп, экзаменден жыгылып өтпөй калтасыңар. 10 күнгө жылып атат, 15 күн, андан 1 ай, 1 айдан 3 ай, ушундай болуп атат. Ошого туугандар, биздин курска келип окугула. Бизде 10 күндүк жана 1 жумалык курс бар. Бишкекте 1 жума окутат, 20 октябрдан баштап, 27 октябрдан баштап Ош шаарында окутабыз туугандар. 10 күн окуйсуңар Ош шаарында. Кудай буйрса күнүнө 2 сааттан сабак болот.